Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз калкым. Биз мына Жапкеевдин аксылыктар боюнча айткан сынына биз абдан нааразыбыз. Биз мындай сындарды көтөрө албайбыз. Биз мындай баспырланган калк эмеспиз. Биз намустуу, өзүбүздү бийик алып жүргөн, өзүбүздүн аброюбузду, ар намусубузду коргогон калкпыз. Жапкеевге мен ушундай жооп берет элем. Биздин бабаларыбыз ушундай насыйка осуят калтырган. Душманың дагы таш ыргытса аш ыргыт деген. Жумалиев бизге ун ыргытып атса, биз кол чаппай эмне таш ыргыталыбы? Биз бабаларыбыздын сөзүн аткарып атабыз. Мына шариятыбызда да айткан экен, мына силер Куранды карматып атасыңар, Курандын ичинде айткан. Адамдын кылган жакшылыгын билбеген адам Кудайдын кылган жакшылыгын эч качан билбейт деп улуу пайгамбар айткан экен. Биз Жумалиевдин кылып аткан жакшылыгын билбесек, анда Кудайдын жакшылыгын билбегендерден болобуз. Ошон үчүн мен айтат элем, биз аксыда ушундай биздин өзүбүздүн каада салттарыбыз бар. Өзүбүздөн чыккан жигиттерди эч убакта коргулган эмеспиз. Бир тал чачын түшүргөн эмеспиз. Мына Бекназаровду дагы биз бир тал чачын түшүрбөй, Акаев менен эсептешип, Бекназаровду эркиндикке чыгарган Аксели болот. Ошон үчүн Жапкеевге айтамын, жалпы биздин Акселинден кечирим сураңыз. Сиз мынтип кыргыздарды бөлүп, улутка же болбосо мындай түндүк түштүк районго бөлбөңүз. Муну үчүн жооп берип каласыз. Кудайдын астында сиз бизден Акселинден кечирим сурамайынча биз жөн койбойбуз. Албетте сиз менен эсептешебиз. Жана биздин бабаларыбыз айтып кеткен, 5 манжаңды карап көр, бир узун, бир кыска, ушундан алгын бир нуска деген. 5 манжадай бөлүнбөй, чачырабай, муштумдай түйүлгүлө деген. Бир манжанын күчү эч кимге жетпейт дегендей, Кыргызстан 5 жака чачырабай, муштумдай түйүлүш керек. Биз ынтымактуу болуш керекбиз. Манас атабыз айткан, бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө. Бөлүнсөң бөөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп, бөлөк элге кеп кетет деп, мына Манас бабабыз, Кошой бабабыз, биздин тарыхыбызда бабаларыбыз мына ушундай осуяттарды айтып келген. Биз эч качан бөлүнбөш керекбиз. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген. Караңыз, ынтымак жогору турарын бул жерде айткан. Бизге кайсы бир бузулуп кеткен заводдун ордуна базар түшүп калды. Ушу базар түшпөй завод боюнча туруш керек эле деген сиздин кичинекей чымындай пайдаңыздын бизге кереги жок. Бизге кыргыз элинин ынтымагы керек. Келечек керек бизге. Биз ошон үчүн нааразыбыз. Акселинден кечирим сураш керегиңиз сөзсүз. Биз дагы кол чаба беребиз. Мына сиздин ушу сөзүңүздөн кийин Жумалиевди мындан да нары көтөрөбүз. Матраимовдарды дагы, Камчыбек Ташиевди, Осмонбек Артыкбаевди биз буларды мындан кийин абдан көтөрөбүз. Булар кыргыз элине бир мамлекеттик деңгээлде жардам кылышты. Мына коронавирус илдети келгенде булар мына Жумалиев, Райым, Камчыбек Ташиев, Осмонбек Артыкбаев булар кыргыз элине чоң салым кошту. Биз эч убакта булардын жакшылыгын унутпайбыз. Биз буларды коргойбуз, колдойбуз. Сиз Акселинден кечирим сурап коюңуз. Аксели жакшылык кылган адамга кол чапмак түгүн төбөсүнө көтөрүп алат. Башыбызга көтөрүп алабыз.